Парламент президенттин кайрылуусунда белгиленген милдеттерди ишке ашырууга киришти. Жылдын аягына чейин депутаттар курулуш жана санреп кодекстерин, банктар жана жасалма интеллект тууралуу мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алышы керек. Мажилис спикери Ерлан Кошанов белгилегендей, жолдоонун бардык демилгелерин мыйзамдык жактан тез арада камсыз кылуу милдети турат. Кибер коопсуздук маселелерине, ошондой эле Ала Тау Сити шаарын өнүктүрүү жана ЭАЭП алкагында ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо үчүн укуктук базага өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле айыл чарба жерлерин бөлүштүрүү механизмине түзөтүүлөрдү киргизүү зарыл. Азыркы кайрылуу президенттин башкы принципти бардык демилгелер эл үчүн экенин дагы бир жолу далилдеди деп белгиледи Ерлан Кошанов. Буга байланыштуу дагы бир жаңылык — парламенттик реформа сунушталды. Кешегі жолдауында президент Жакында президент өз кайрылуусунда келечектеги бир палаталуу парламентти партиялык тизме боюнча түзүүнү сунуштады. Активдүү жарандар өздөрүнүн позициясына жана көз карашына дал келген партияга кирип, парламентке келип, өлкөнүн тагдыр чечүүчү маселелерине катыша алышат. Мындай система дүйнөлүк практикада кеңири таралган. Ошондуктан мен бардык фракцияларды жана депутаттарды бул ыраттуу жана келечектүү реформаны колдоого чакырам. жүйөлүү әрі прогрессивті реформаны қолдауға шақырамын.